Арбаңыздар бүгүндөн тарта Шапалак каналы ушул жаңы студиядан чыга баштайт. Баягы сиз жана биз көнгөн артындагы шырдак бүгүн жок. Азыр ойлонуп жатабыз, шырдакты илсекпи же ушул көк фон бойдон калтырсакпы деп. Андыктан сиздин дагы оюңуз маанилүү, комментарийлерге кирип биздин тандообузга жардам берип койсоңуз болот. Ал эми бүгүнкү темабызга айтып келсек, көп жылдык тарыхы бар, бир эмес 3 президентти чыгарган КСДП партиясы бул жолу шайлоого катышпайт. Ушул эле партия менен далайлар агарып көгөргөнүн жакшы билебиз. Ал да азыр президент болуп турат. Мурда чоң кызматтарды ушул партия аркылуу келип аркалап калгандар жана депутат болгондор азыр башкалардын этектерине жармашып алып шайлоого бара жатышат. Ушинтип ламбада бийлеген бойдон кетип баратышат. Атамбаевдин чыныгы тарапташтары анын уулдары түптөгөн жаңы саясий партия менен баратышат, социал-демократтар деген. Бүгүн дал ушул партиянын талапкерлер тизмесине көз жүгүртөлү. Эми бул партия сага жакында, баарын ачыгын айтпайсың да дегендер да болушу мүмкүн. Болушунча объективдүү болгонго аракет кылам. Тизме боюнча партияны жетектеп анын лидери Сейит Атамбаев бара жатат. Сейит Атамбаевдин улуу баласы 44 жашта. Сейит Атамбаевди атасы бийликте турганда эч ким таануучу эмес. Кийин эле публикага чыкты, Автомаш Энергода жетекчи болгон. Дал ушул ишканасы мамлекеттен электроэнергияны арзан алып, элге кымбат сатат деген кептер айтылып, Сейитти жаманатты кылып келишет. Чем занимается Автомаш Энерго? Предприятие покупает у государства электроэнергию и доводит до абонентов. Их у предприятия 50. Абоненты – исключительно промышленные объекты, заводы и фабрики. Ни один частный дом или социальное учреждение Автомаш Энерго не обслуживает. Наша компания занимается поставкой электричества по территории бывшего завода Киргизавтомаш. Сейит өзү бул боюнча журналисттерге жооп берип, мыйзамдын чегинде иш алып барарын жана мындай компаниялар Кыргызстанда ондоп саналарын белгилегени бар. Атасы камалгандан кийин дал ушул ишканасына тынбай текшерүүлөр болуп, өзүн болсо далай сурактарга да чакырып жүрүштү. Акыры Сейит КСДПнын калган мүчөлөрүнүн башын бириктирип, жаңы партия түптөп шайлоого аттанды. Оппозиция биз, элдин сөзүн биз сүйлөйбүз. Нам не нужна вот эта мнимая оппозиция. Мы будем разговаривать с ними, как положено. Я в этом уверен. Партия лидеринен кийин эле тизмеде экинчи болуп Ирина Карамушкина баратат. Карамушкина учурда КСДПдан депутат, Атамбаевдин ишенимдүү сатпай кеткен адамы деп көпчүлүк эсептейт. Бул депутат айымга ар ким ар кандай сыпаттама берет, кээ бирөөгө жагат, айрымдары такыр жактырышпайт. Дайым бетке айтып бир позицияны карманганы жакшы сапат деп эсептейм. Ошол эле ТЭЦ иши боюнча эгер мыйзам бузуулар болсо баарыбыз бирдей жооп беришибиз керек деген эле. Эмне? Все, что вы обвинили экс-президента, в том числе создание преступной группировки, в одной команде с ним работала вся группа СДПК, фракция СДПК, то есть тогда были депутаты. В одной команде с ним работали Торага Джугуркукинеша, Аслбек Дженбеков, тогда был еще премьер-министром Сооронбай Дженбеков. Значит, и ТЭЦ ратифицировалась здесь, вы сказали, что это нанесло непоправимый урон, это ратификация. А ратифицировал ее тогда Торагаджи Куркукинеш, Аслбек Дженбеков, депутаты, профильные комитеты. То есть я считаю, что братья Дженбековы должны нести полную уголовную ответственность тогда как соучастники. Как соучастники к экс-президенту. Тизмеде 3-чү орунда депутат Анвар Артыков. Артыков бир нече чакырылыштарда депутат болгон, кесиби боюнча экономист, Ошто губернаторда болгон. Артыков чоң ызы чууларда деле байкалган эмес. Бир жолу автоунаасын туура эмес жерге токтотуп кетип, жол эрежесин бузган видеосу. Ал эми акыркы жолу спикер менен кнопка баскыч депутаттардын айынан кайым айтышуусу талкууланган. Значит, мен залда жок болгондо менин кнопкамды бирөө баса алат деген норма бул жерде жок. Сиз өзүңүз жиберип атасыз мага ушул немени. Ал деген добуш берүүнүн алдында. Жок, ошол мына добуш берүүнүн өтөрүнүн алдында, добуш берип атканда. Ооба. Добуш бербедик башын, добуш берип билдирди. Мыйзамдардын долбооруначы. Анда мен түшүндүрөйм. Мыйзамдын долбооруна добуш берип атканда, ошондой болот сиз айтып аткан алда регламент. Ал тиги процедурный маселе. Мындай жакшылап тактап окуп алыңыз. Экинчи микрофон. Дасан Аспекович,
Оқығанды маған үйретпеңіз. Мен оқығанда әне жақсы білем. Мұндай заманчадан етіп алып жүр, сөйлеңіз мұнан кейін. Жақшылап оқып алыңыз, ақшыңды бай сөйлеңіз. Болды. Сіз отырып тұрыңыз, Ануар Артын қойыншы. Отырып тұрыңыз сіз. Сізге микрофон берілген жоқ. Отырып тұрыңыз орныңызға. Партияның тізмесінде КСДП-дан депутат болғандордан дағы Қарамат Орозова бар. Қарамат Орозова тізмеде 5-ші болып баратат. Бұл айымдағы 200-ді болбой жатқан адамды тепкілей бергеніміз тура емес деп шыққан. Азыр елдің бары біліп тұрады, қомшылық көріп тұрады. Атамбаевтың төрегіндегі адамдар азыр бүгін күні башқаша сөйлеп атады. Ошол уақытта Атамбаевты төректі алып бізді жолатпай атқандар азыр башқаша сөйлеп атады. Бұл мырза адамдарға тақыр жарышпайды. Мұндай қылғанша. Мен ошондықтан айтқым келеді. Егерде біз Атамбаевтың уағында мыйзам бұзылған болчу болса, коррупциялық ишмерлик кеткен болчу болса, анда біз ушу палатада отырып, бардығыз депутат болып, комитеттен шешім қабыл алып бергенбіз, жогорку кеңештен мыйзам қабыл алып бергенбіз, ошого кол көтөргөнбүз, анда бардығыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек? Атамбаев бийликтен кеткенден кийин жүзүн буруп кетпеген айым депутаттардын бири Асел Кодранова. Ал тизмеде 15-ші болып баратат. Жеке мага Асел Союзбековна катуу эркек мүнөздүү айымдай сезилет. Кодранованы Атамбаев камалгандан кийин вице-спикерликтен алып тынышкан. Иса Өмүркуловдун жардамы менен. Иса Шкуч, вы всегда говорите, и сегодня вы заявили, что вы из всех здесь присутствующих самое больше находитесь в политике. И вам, как-никак, лучше известно, чем другим, что сильный мужчина выбирает себе противники сильного и достойного мужчину. Слабый мужчина выбирает себе в противники женщину. У вас это сегодня получилось блестяще. Я вас хочу поздравить с этим. Мени Сашкоч, сизди 95 жылдан бери билем. Мына 23 быйыл 23 жыл болду. Мен сизге карындаш катары байкем деп мамиле кылчумун. Бирок мен бала кезимде тайнем мен байкелериме мындай сөз айтчу да. Эстүү адам болсоң, ачар эшигиңди катуу жаппа, карындашыңды катуу какпа. Сиз бүгүн ачар эшигиңизди абдан катуу жаптыңыз. Карындашыңызды абдан катуу кактыңыз. Мындан ары байке деген наамга сиз татыктуу эмессиз. Ошол эле КСДП-дан депутат болгондор Альфия Самигулина деген айым баратат. Ашера Халикова да мурда депутат болгон. Тизмеде экс-депутаттардан Равшан Жээнбеков да бар. Учурда ал камакта экени белгилүү. Мындан улам суроо жаралышы мүмкүн. Камактагы адам талапкер боло алабы деген. Мыйзам боюнча ага карата соттун өкүмү чыга элек, андыктан эмнеге болбосун. Ал тизмеде 12-чи. Прокурорлор бийликтин гана айтканын кылып атышат. Бардыгы заказатка, бунун бардыгы саясий. Адилетсиздик болуп атат. Качып калды. Саясий заказ. Аны бийлик Койташ окуясы боюнча күнөөлөп жатат. Камакта отургандардан экс-президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов дагы бар. Ага да Койташ окуясы боюнча айып коюлууда. Фарид Ниязов боюнча да сот өкүмү чыга элек. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратын да башкарып шайлоо учурунда анын штабынын башчыларынын бири болгон. Ошондой эле ал штабта иштеген Таалай Усубалиев КСДП партиясынын катчысы болгон. Тизмеде Нурбек Касымбеков дагы бар. Ал социал-демократтардын юристи, мурдагы депутат. Тизмеде КСДПнын мурдагы эсепчиси Надира Саттыкул кызы дагы бар. Эсиңерге сала кетсем, президенттик шайлоо алдындагы маалыматтар тарап кеткенде өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Кийин партиянын башкы бухгалтери видео кайрылуу жасаган. Я временно уехала из страны. Почему? После ареста Елмиянова Икрамджана Сатаровича я стала замечать какие-то странные вещи, что-то наподобие слежки, какие-то подозрительные звонки на мой телефон. Я рассказала об этом Алмазбеку Шаршеновичу, и он предложил мне на время уехать из страны. Убедил, что это в интересах моей же безопасности. Я думала, все взвесила и согласилась. Посмотрите, как поступили с Елмияновым. А ведь он очень много сделал для победы на выборах. Теперь второе.
Я ни от кого не убегаю. Я просто не хочу, чтобы моими показаниями спекулировали. Перед отъездом я Атамбаеву оставила материалы по выборам для своей же безопасности. Анда Жээнбековдун штабы 1 миллиард сомдон ашык каражат коротуп тур деп чуу чыккан, бирок 158 миллион сом кеткен деп гана кагаздарда көрсөтүп коюшкан. Айжан Мырсан деген дагы активист, коомдук ишмер, блогер, жазуучу дагы тизмеде бар. Ал 11-чи болуп бара жатат. Жакында эле видео кайрылуу жасап, айым талапкерлерди дебатка чакырган, бирок көбү аны менен бет келишүүгө дай албай койду. Эч ким аны менен дебатка чыккан жок. Мы, как будущие депутаты, не должны бояться народа. Мы должны представлять его интересы в парламенте. И поэтому я сегодня здесь, на монументе, и приглашаю вас, Аида Касымалиева, Эльвира Сурабалдиева, Эльнура Алканова, Алтыная Умирбекова, Наталья Кулматова. Приглашаю вас сюда поговорить о народе, при народе, об обычной жизни обычного человека в Кыргызской республике. У вас 24 часа на то, чтобы дать мне ответ, принимаете ли вы мой вызов или нет. Если принимаете, я жду вас здесь, на монументе, для разговора о народе при народе. Дагы бир коомдук ишмер, активист Рита Борбукеева дагы партиялык тизме менен шайлоого аттанды. Рита айым журналист, убагында Ысык Көл облусунда губернатордун орун басары болуп иштеген. Атамбаевдин активдүү тарапташы азыркы бийликти кескин сынга алып келет. Тизмеде ага 18-чи орун берилген. Түштүк Кореядагы экс-элчи эң көп тираждуу Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү Кылычбек Султан. Кылычбек Султан тизмеде 10-чу элчи болуп турганда биздеги элчиликтердеги коррупциялык схемаларды ачык айтып чыгып, акыры аны кызматтан акырын алып коюшкан. Ушул коррупциялык иштерди токтотуунун ордуна жаап жашырып жаткан бийликти сынга алып, Сооронбай Жээнбековду президент катары тааныбайм деп дагы коркпой билдирип чыккан. Коррупция жөнүндө жарым жылдан бери какшап келип, эң аягында ушундай чечим чыгарганы бул башка чечимдердин, Сооронбай Жээнбековдун башка чечимдери, башка оюндарынын баары шоу экенин мен ошого көзүм жетти. Ошондуктан бийлигин тааныгым келбейт, тааныбайм. Тескерисинче мындай адилетсиз бетпак бийликти мен оюмча кыргыз эли мындай бийликтен арылышы керек. Кылычбек Султандан кийин эле саясатта таанымал айым талапкер бар. Ал Камила Талиева мурунку чакырылышта Ар намыс партиясы менен депутат болгон. Андан кийин вице-премьер-министр, андан кийин маданият министри да болгон. Ошондо анын дайындалышына каршы болгон маданият кызматкерлери Эсил Кайран маданият деп өкүрүп келишип кызыктай флешмоб өткөрүшкөн. Талиева 2014-жылдан бери чоң кызмат алган эмес. Партиянын тизмеси көбүнчө жаңы жүздөр менен куралганын партиянын өкүлдөрү билдирип келишет. Бирок катарында экс-губернатор Жусупжан Жээнбеков сыяктуу чоң кызматтарды аркалагандар жана жогоруда белгилегендер бар. Бирок эми бул тизменин жалпылап алганда бир 10-20% түссө керек. Тизмеде Атамбаевдин жактоочулары Сергей Слесарев жана Замир Жошевтер да бар. Бирөөсү 22-чи орунда, экинчиси 36-чы орунда. Экөө тең мыкты юристтер. Тизмеде дагы мугалим, дарыгер, алган эмес, дыйкандар дагы бар экен. Албетте бул партияда деле жеке ишкерлик кылган адамдар бар, бирок алар коомчулукка таанымал эмес болгондуктан аларга токтолбой эле коелу. Дагы бир талапкер Темирлан Султанбеков 8-чи болуп баратат. Жаш, билимдүү, илимдүү. Анын тегерегинде да ар кандай сөздөр айтылып келет. Бул социал-демократтарды такыр жок кылуу үчүн бийликтин проектиси деген сыяктуу. Андай болсо, мындай сөздөрдү ал айта алмак эмес. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков жана Райымбек Матраимовдор үй бүлөлүк кланды түзүп, кыргыз элинин келечегине балта чапканга аракет кылып жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары дагы аларга кошомат кылып жатып алышып, пандемия учурунда сиз өлүп жатканда эс алууга кетип калышты. Жээнбековдордун, Матраимовдордун үй бүлөлүк кланына каршы тура турган бир гана күч бар. Бул күч сиз жана биз. Бул күч социал-демократтар партиясы. Эмне үчүн мен бүгүн азыр чындыктын баарын айтып атам? Мен башка талапкерлердей, башка партиялардай тиги ууру тиги бугу деп коюп, бандит деп коюп атын атабаган жокмун. Мен аттарын атап атам. Эмне үчүн? Анткени мен тазамын. Фамилиясын да атап берем, бирден. Ошон үчүн мен эсептейм, ушундай таза башка формациядагы адамдар келиш керек дагы, ошолор гана коррупция менен күрөшө алат. Кантип эскилер корккондор, фамилияны атагандардан корккондор кантип коррупция менен күрөшмөк эле. Биз бүгүн конституцияда жашабай, конституциядан чыгып кетип, башка ушундай башаламандык ушунчу болуп атты. Социал-демократтар менен шайлоого Атамбаевдин кенже уулу Кадыр Атамбаев да баратат.
Ал алдыңкы катарларда эмес, тизмеде 50-чү болуп көрсөтүлгөн. А власть делает все попытки, чтобы в некотором роде договориться с оппозицией. И, возможно, и оппозиция здесь предпринимает свои шаги, чтобы стать договороспособной с властями. Только партия социал-демократы, что только люди, которые составляли коренной костяк СДПК, преданный костяк СДПК, что люди, которые в свое время защищали Алмазбека Атамбаева от неоправданных нападок, что только они могут быть настоящей оппозицией, что только они ни в коем случае никак не смогут договориться с властями. Мындай болсо колдоого татыктуу. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, бул үгүт материал эмес, буюрса шайлоого чейин дагы башка партиялардын дагы талапкерлер тизмесин тизмектейбиз. Саламатта туруңуздар.